Бактылуу адам ким? Бактылуу адам бул качан ал өзүнүн көздөгөн максатына жеткен болсо, мына ошол адамды биз бактылуу адам деп эсептейбиз. Демек бүгүнкү биздин Келечек Турак Жай кооперативинен үй алган биздин кийинки мүчөбүз бул Асылбек мырза болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутмандуу кошо көңүлдүү күнүңүздөр менен өзүңүздөр байкап тургандай эле атына заты жарашкан кайрадан Келечек Турак Жай кооперативи. Ал эми бүгүнкү биздин мүчөбүз мына ушул Келечек Турак Жай кооперативинен үй алган Асылбек мырза болмокчу. Ассаламу алейкум Асылбек. Сооттарыңыз жакшыбы? Жакшы. Маанай жакшыбы? Жакшы. Бүгүн мен сизди ушундай көрүп, жүзүңүздөн бир бактылуу көзөрмөндөр байкап турам. Анткени адам баласы ушундай бир үйлүү болуп, бир жакшы кабар болсо, жакшы ниеттер болсо, адамдын баягы жүзүндө да болот деп коет эмеспи? Анан сизди куттуктайбыз. Ушул үйлүү болушуңуз менен ушул үйүңүз жаркыраган жакшы бир жылдыз үйлөрдөн көрүнүп эле турат. Дайыма ушул үйдө жакшылыктарды көрөбүз, Эми Асылбек мырза айтсаңыз, негизи эле бул адам баласы кандай гана ийгиликке жетпейли, ал ийгиликтин астында канчалаган кыйынчылыктар бар турабы? Ошолордун канчасын сиз басып өттүңүз? Буга чейин сиз каерде жашап келдиңиз? Башыңыздан кандай кыйынчылыктар өттү? Ошол туурасында кичине айтып кетсеңиз. Мен квартирага жетишим үчүн мен 10 жылдан бери ниет кылганмын. Ниетиме мына эми жетип отурам. Мен өзүбүз Москвада барып стройкада иштейбиз. Москвада? Стройкада бала чагам менен кыйналып. Аялым уборщик салып иштейт. Москвада. Москвада. Ниет кылып иштеп канча жылдан бери акча топтоп, акча топтош кыйын экен. Акча топтош кыйын экен. Эптеп баягы азырдан болсун аны топтоп отуруп, ошо квартираны алдык. Жеттиңер үйгө Кудай буйрса. Азыркы учурда дагы кандай Москвада иштеп атасыңарбы же бул жака келдиңерби? Жок, Москвада иштеп атабыз. Азыр сиздин ошондо үй бүлөңүз Москвадабы? Жок, Москвадан келген, алардан келген. Үй аларды келишти. Үй аларда келдилер. Менен алдым келген, 10 күн алдым. Кокус болуп калса мен үйлөрүм, балдарымды квартирада жашатпайм. Сразу алып эле үйгө кирип кетейик деп. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Уулуусу канча? 3 тең уул. Эркек солдаттар экен да. Бар солдаттар. Өмүрлөрүн 3 тең уул. Балам чоңу 8-чи класс. Чоңуп калды да. 8-чи класс, кийинки 3-чү класс. Мына сиз айтып атасыз, биз 10 жылдан бери ниет кылып, максат кылып жүрүп, мына ушул үйгө жеттик деп атасыз. 10 жылдын аралыгында канчалаган кыйынчылыктарды көрдүм деп атасыз. Ушул кыйынчылыктардын баары мына бүгүнкү күндө ийгиликке жетип отурат экенсиз. Чын жүрөктөн баягы биз да куттуктайбыз дагы бир жолу. Анан деги эле бул акча табыш өзү кыйын да, билесиз да. Акчаны табыш кыйын, акчаны чачыш оңой да. Туурабы? Анан сиз мына ушунчалык пешенетер менен тапкан маянаңызга мына ушундай үйлүү болуп турасыз да. Айтсаңыз, ушул Келечек Турак Жай кооперативин сиз каяктан угуп келдиңиз? Кимден угуп келдиңиз? Мен Келечек деген компанияны 1 жыл алдым. Мен билбейт элем. Аялым баягы YouTube'га кирип жүрүп, келинчегим YouTube'да кирип жүрүп, YouTube'дан карап Москвада жүргөнбүз. Анан карап отуруп мени кое бербеди. Алайык деп. Анан алдымда кооперативтерди билет элек. Анда чакидала калгандар башка калгандар. Мен кой дедим. 1 ай кой дедим. Акырынан кийин кулагымды жей берип анан давай. Алайык деди. Макул тур өзүң тур. Десем коюңуз сиз эле жаздырайык деп анан мен жазып койгом. Демек сиздер YouTube аркылуу YouTube сиздерге себепкер болуп, YouTube болуп турду, интернет аркылуу. Сиз сүйлөп тургандарыңызды сизди көрүп жүрдүк, анан сизди тааныйт экен, мен анчалык тааныбайт экенмин, анан артист эме деп, чыгырчы деп ушундай дегенмин. Эми биз деле баягы эл катары өзүбүздүн болгон салымыбызды кошуп беребиз да. Эми кандай гана кырдаал, кандай гана нерсе болбосун, адамда эң биринчи бир ишенич болуш керек да, жүрөгүндө, туурабы? Мына сиздер өзүңөр жүрөгүңөр менен ишенип, ушул Келечек Турак Жай кооперативин тандап келгениңиздер биз деле ыраазыбыз. Анан айтсаңыз, мына ушул Келечек Турак Жай кооперативинин үй алардын астында адамда ар кандай ой болот да. Бул кандай болду экен, алданып калбаймбы деген сезимдер болгон жокпу? Менде болгон жок сезим. Сиз толук эле ишендиңиз. Мен толук эле ишенген үчүн мен кечеден айткам. Мен Москвада жүрүп эле биз 580 миң соо бергенбиз. Анда ошо бала бар эле, ошо Келечекте иштеген. Ошого салганбыз, ал өзү салып Келечек менен сүйлөп договорду түзүп, аны мен бир тууганым алып келип кеткен договор. Ошо бойдон эле жүрдүк, ошо бойдон эле келип азыр үй болуп турабыз.
Демек сиздер бул үйдү алып коюп кайра өзүңүздөр жумушчуларды улантат экенсиздер да? Буюрса ошондой. Балдарым Москвада окуйт. Москвада окушат. Кийин келип бияка окуганда шарты бар дегендей. Мен ошо баламды окутайын деген эле менин оюм көптөн бери чоң окуу жайга окуп бизге окшоп андай бир кара иштерде жүрбөсүн. Билим алсын. Шаарга жакыныраак болсун. Бул эми атенин өзүнүн бир кыялы максаты экен да. Балдарга кичине илим билим берип койсок кийин чоңойгондо наны бүтүн болот дегендей, Эми биздин убактарда андай шарт жок эле. Биз эми балдарга бир шарт түзүп берейик деп ушинтип. Эми азыр шарттар бар, Кудайга шүгүр баары жеткиликтүү болуп атпайбы? Майдын аягы да бизге учут жетти. Майдын аягында учут келди сиздерге. Чалды бизге келечектен сиздин учутуңуз келип алгыла. Квартираңарды издей бергиле деп биз 100-чү учутта келгенде эле айткан. Келип квартира издей берсеңер боло берет, үй издесеңер боло берет. Шартка байланыштуу анан келе албай, жакында келип калды. Ошол үйдө келип туруп мен бул үйдү Москвадан көргөн элем. Бул жактан көрүп туруп анан жагып, ушуну эле алабыз го деп бир тоодо үйлөрдү көрдүм, үй табыштаган кыйын экен. Канча убакытта алдыңыз? Бизге сизге сүйүнчүлөп айтышты да, үй карай бериңиз деп келечектен. Ошондо канча убакыт кетти аралык үй издеп тапканга чейин? Бир жумабы, 2 жумада алдыңызбы, же бир ай болду? Жок, 15 күн болду. 15 күндө сиз таптыңыз, Сабырдын түбү алтын дейт. Дайыма сабырдуу болуңуздар. Сөзсүз түрдө баягы биз гарантия беребиз. Сөзсүз түрдө сиз үйлүү болосуз. Анан кичине чыдап койсоңуз эле мына мындай жакшынакай үйдүн ээси болуп калышыңыз мүмкүн. Бүгүнкү күндө биздин ушул мүчөбүз дагы Асылбек мырза болуп отурат. Асылбек мырза айтсаңыз, ушул үйүңүз кайсы райондо жайгашкан, анан канча квадрат метр, канча комнат үйүңүз? Бул Ош базарда Молодой гвардия Рыскуловда kesişken dom 72-ci dom. Жанында мектеп бар. Жанында мектеп бар. Ошо карап туруп алдыңыз да, балдарга жакшы ыңгайлуу болсун деп. Бул жагы шаарга университеттерге барып келе берет. Кенен барып келе берет. Бул үйдүн жакканы ошо центрде болгон болсо башка жактан да чыгып атты, бирок алысыраак болуп калды да ошол жакта. Биздин бүгүнкү ушул мүчөбүз Асылбек мырза да канчалаган өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып берди. Үйгө 10 жылдан мынакей үйгө жетим деп отурат. Демек адам баласы сабыр кылса, ниет кылса, ошол ниеттерге, максаттарга сөзсүз түрдө жетет деген ишеним ар бир адамда болуш керек деп ойлойм. Келечек кооперативге мен ыраазычылыгымды билдирем. Бардык адамдар максаты үй алсам, квартира алса, проблемаларını ушу келечек аркылуу чечип алса жакшы болот. Менин дагы аркамдан көптөгөн туугандарым, досторум барды карап турат. Ишенгиле жакшы кооперативдардын ишинен келечек жакшы экен. Келечекти ушул келечек менен кура бересиңер. Баракелде мынакей атына зат жарашкан биздин келечек турак жай кооперативи дайыма келечегиңиз кең болсун деген максат менен бүгүнкү маегибизде көз жыйынтыктайлы. Ал эми үйүңүз дагы бир жолу куттуу, майлуу сүттүү болсун. Ушул үй ургачы болсун. Мунун артынан дагы үйлүү болуңуздар. Ушул үйдө дайыма жаштарды көрүңүздөр, Болуптур. Рахмат.